Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Данияр Эрматов менен Айсалкын эки ай эмес бир жумада деле сүйүп калса болот экен. 20-ноябрда өткөн ырчы Данияр Эрматовдун үйлөнүү тою бүгүнкү күнгө чейин элдин оозуна түшпөй талкуу чордонуунда болуп турган кези. 800дөн ашуун кишинин курчоосуна той өткөрүп, ата алган жаш жубайларды маек төрүбүзгө чакырдык. Данияр, Айсалкын, куш бооңор бек болсун. Үй бүлө куруп, бир мамлекетти түптөдүңөр. Жар болуп кандай сезим экен? Чындыгында үйлөнгөндөгү сезим концерт койгондогу, туулган күн өткөргөндөгү сезимдерден бөтөнчө экен. Учурда биз кушаптабыз, жубайым ата-энеме кызмат кылып жатат. Кудай буюрса, жаңы жылдан соң Самара Каримова менен жолдошу Асан Мансуров берген жолдомо менен Дубайга барып эс алып келүүнү пландап жатабыз. Ата-энемдин болсо кубанычтарына чек жок. Айсалкынды мурда ата-эне менен тааныштырып, сынатып көргөн эмесмин. Сүрөтүн эле көрүп жүрүшчү, той күнү эле таанышышты. Негизи алар башынан эле улум, башкасы бири-бириңерди сүйсөңөр болду деп айтышчу. Айсалкын, жаңы бүлөккө көнүп жатасыңбы? Мени ата-энемиз өз кызындай кабыл алышты. Тойдон кийин да үйгө көптөгөн коноктор келип жатышты. Ошону дагы апам 3 күн көшөгөдөн чыгарган жок. Эми гана чыгып кызматымды кыла баштадым. Негизи экөөңөрдү тагдыр кайдан табыштырды эле? Айсалкынды биринчи мен тойдон көргөм, ошону бир көрүп эле жактыргам. Издеп жүрүп телефон номерин таап биринчи кадамды таштагам деп айтты Данияр Эрматов. Айсалкын, Данияр чалганда ырчы экендигине ишендиң беле? Биринчи жолу чалганда ырчы Данияр экендигине анчейин ишенген эмесмин. Айтканда деле аралыкты кармап сүйлөшчүмүн. Ошентип сөздөн сөз чыгып, ар кайсы темада сүйлөшүп, аны талкуулап жатып эле көз карашыбыз, оюбуз туура келип жакшы сүйлөшүп калганбыз. Ошентип жакындан кандай адам экенин билгенден кийин ортобузда сезимдер пайда болду. Ата-энең ырчы жигитке турмушка чыгарыңды кандай кабыл алышты? Данияр менен алгач сүйлөшүп баштаганда ата-энеме айткан эмесмин. Өзүм толук ишенип, жактыргандан кийин гана апама айткам. Качан үйлөнүү тууралуу сөз болгондо апам атама айтты. Чындыгында атам таң калып, ырчыга турмушка чыкса кандай болот деп бир аз сарсана болду. Бирок караманча каршы болгон жок. Анан апам экөө кеңешип, ойлонуп көрүп макулдугун беришти. Ата-эне менин тандоомо каршы чыкпаган жок. Түшүнүктүү адамдар. 2 ай сүйлөшкөнүңөрдү билебиз. Бул кыска убакытта бири-бириңерди толук билүүгө жетиштиңерби? Бул суроону көптөр берип жатышат. Адамды бир жума же 10 күндө деле билсе болот экен. Биз 2 айда бири-бирибизди кенен тааныдык. Бул аябай кыска убакыт деп ойлобойбуз. Интервьюларымда деле эгерде сүйүктүүнү тапсам дароо эле үйлөнөм деп айтчумун. Баары ошондой болду. Тойдо 800 конок болуптур. Баарына көңүл буруп жетиштиңби? Чындыгында келген коноктордун саны андан да көп болду. Биздин жакшылыкты тең бөлүшкөн конокторубузга ыраазыбыз. Ата тууган, энелер, досторубуздан тышкары жогорку кеңештен сыйлуу коноктор, көрмандарым дагы келишти. Тойбуз ичкиликсиз өттү. Ошентсе дагы келген коноктордун баары чын жүрөктөн ырдап, бийлеп шандоо отурушту. Анан эптеп адамдын санын көбөйтүп эле чакырып алган жокмун. Бардыгы менин жакындарым. Көңүл бурулбай калса капачылык болбосун деп конокторума алдын ала эле эскерткем. Ошентсе да болушунча көңүл бурганга аракет кылып жаттым. Айсалкын, үйүңө чубалган унаалар барып, жолу тыгынга учуратыптыр. 100га жакын адам барып сени алып кетерин билчү белең. Жолдошум башында эле достору көп экендигин айткан. Үйдөгүлөр деле ырчы болгон соң достору көп деп ошого жараша даярдандык. Баары батышты. Эшикте калган адам болгон жок. Айсалкын, эмне менен алексиң? Инстаграмда баракчаны модельдегин жазууга көзүм түштү эле. Мен Өзгөн районуна караштуу Мырзарык айылынан болом. Үй бүлөдө 5 бир тууганын 3-чүсүмүн, 20 жаштамын. Ошмонун Кыргыз-Кытай факультетинде окугам. Кытай тилинде эркин сүйлөйм, котормочумун. Мен моделдик агенттиктерге деле иштебейм болгону окуу жайдан же Инстаграмдан көрүп калып, биздин дүкөнгө модель болуп бербейсиңби деген сунуштар көп болуп, моделдик чөйрөгө азын-олук киришип калгам. Данияр интервьюларында ар дайым жубайым үйдө отурусун каалайм деп айтар эле. Мындай шартка кандай карайсың? Же Данияр сиздин оюңуз өзгөрдүбү? Данияр менен сүйлөшүп баштаганда бүт интервьюларын көрүп чыккам. Андыктан бул тууралуу кабарым болгон. Буга туура эле көз караштымын. Ошондуктан балалуу болуу чакта үйдө эле отуруп, анан кийин балдарымды кароо, тарбиялоо менен эле алек болом. Оюм азырынча өзгөрө элек, өзүм эле багам. Балким бала чакалуу болуп, алар чоңойгондо салон ачып иштетип же болбосо кесиби боюнча иштеп калышы мүмкүн. Муну да убакыт көрсөтөт. Айсалкын, Данияр мырзанын көрмөн кыздары көп. Анын үстүнө чыгармачыл адамдар үйгө токтошпойт эмеспи? Мындай жашоого даярсыңбы? Негизи биз бири-бирибиз менен сүйлөшүп алып, толук түшүнүшүп, ошондой жашоону элестетип көрүп, анын мамилебизди элге жарыялаганбыз. Көрмандарга туура эле көз караштамын, аларды сыйлайм. Азыртан эле чалгандар, кат жазгандар болуп жатат.
Жолдошума ишенем, телефону текшерип чукулабайм. Өзү деле башынан эле телефону чукулабай эле койгонуң жакшы. Көрөрмандар менен мурда кандай мамиледе болсом ошондой эле болом. Мен ырчы кылган көрөрмандарым деп айткан. Маалымат блогу Леди Кеди.